Рахмат, Мадамин Мусаевич, айтсаңыздар, 5 симптомниктер боюнча азыр протокол лечения өзгөрткөн турбайсыңарбы? Үйгө жөнөтөбүз деп атат, туурабы? Ошону маалыматты жакшылап анан туура айтып коюңуздарчы, расмий. Кандай кылып коронавирус менен ооругандардын внешний температурасы жок болсо, симптоматикасы жок болсо, эми обсервацияга канча күн жатат и качан үйүнө жөнөтүлөт? Урматтуу Элвира Жылгалбековна, эгерде клинический симптомдору жок болсо, үйүндө шарты боло турган болсо, ал анкета толтурат. Мен эл чогулга шашпаңыз. Клинический симптом биз жалпы элге түшүндүргөндө болобуз да. Бул температура. Айтайын азыр. Температура. Бул негизги клинический симптомго температуранын көбөйүшү, одышка, частота, головные боли. Анан биз айтабыз, бул дыханияны таасириде, бул да одышканын бир эмеси да дем ала албай калган. Бул негизги клинический симптомдор. Анан кийин бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, мына биринчи алып атабыз, и экинчи алып атабыз 14 күндө инкубационный период деп. Биринчинде отрицательный чыгып туруп, 14 күндө положительный чыгып калып атат да. Анан кийин өзүңүз билесиз, мына көбөйүп кеткенин себебинен, анан элдин обращениясынын негизинде биз алгоритмге өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ошол жерде мобильный бригада болот. Анан кийин ошол жерде закрепленный медицинский работниктер көзөмөлүндө болот. То есть канча күндөн кийин үйүнө жөнөтүлөт, если бессимптомник? Если бессимптомный, биз үйүндө эле кармайбыз деп атабыз. Сразу эле? Сразу эле. Тесттен положительный чыкса дагы симптомасы жок болсо? Тест, эгерде клинический симптом жок болуп, мисалы, так, тесттен положительный чыга турган болсо, ал особый условияда болот. Эгер тесттен отрицательный чыккан болсо, клинический симптом жок боло турган болсо, домашний условияда каралат. Особый условия, то есть обсервацияда кала берет? Ооба. Мына мага деген Токтогул шаарынан училищеде тиги обсервация кылган турбайсыңарбы? Токтогул шаарында. Ошактан жарандарыбыз жазып атат да, обсервацияда жатабыз дейт. Биринчи тест отрицательный, 14 күндөн кийин экинчи тестке отрицательный чыгып, ары бери кармап атат. Бул себеп эмнеде болуп атат? Бул кармабайт, буга чейинки приказ боюнча биз штабтын эле чечими менен чыгарганбыз. Азыр андай эмес, азыр комиссия эле, экспертный комиссия, эпидемиолог, инфекционист, анан врач-терапевт барып, бүт обследовать этип туруп эле алардын чечими менен чыгара беребиз. Азыр кармабайбыз. Анда ошо Токтогулду көзөмөлдөп койгулачы, Макул. Всё, рахмат.